Endi bunun uchun odamlar intibaq bo'lish kerak. Vale uni tamoyilni cho'nglar qildi. Endi bu yoqqa yaxshi yurib, yaxshi suylashib, bir-biri bilan intibaq bo'lish kerak. Hozir uni bilmayman qanday savol qildi. Baribir o'zimizga qiyin bo'ldi-da, qarapay odamlar. Endi bu yoqqa Xudoga shukr yaxshi bo'lyapti. Yuramiz, birov bilan birovning ishi yo'q. Barda bir-biri o'zining tirikchiligini qilyapti. Эмне кылсак мындай окуялар кайра кайталанбашы керек. Негизгиси бир нерсени өзгөрткүбүз келсе бул билимге басым жасашыбыз керек. Жаштарга билим берүүнү көбөйтүшүбүз керек. Биз жаштарга көбүнчөсү басым жасап туруп, жаштардын жанагы ынтымактуу, толеранттуу, дискриминациянын жок кылып жашоону үйрөтүшүбүз керек. Endi bu narsaga ham tushunmovchilik narsalar sabab bo'ldi. Lekin urush yaxshi narsa emas baribir. Bitta dindagi odamlar bitta yerda yashab turib bir-biri bilan urushsa Allohda ham qahri keladi. Yaxshi narsa emas-da. Qilardi bo'lmasligi uchun har xil fitnalarga oldirish kerak emas-da. Birovlarning gaplariga ishonmasdan odam o'zi fikr qilib yurgizib turib, to'g'ri gapmi, noto'g'ri gapmi deb fikr qilish kerak-da. Biz bunday voqealar qaytalanbash uchun toleranттуу болушубуз керек. Жабандай айтып коет го, жаман улут болбойт, жаман адам болот дегендей эле биз адамдарды улутуна карап, же болбосо башка нерсесине карап билбешибиз керек. Негизи кандай болгон учурда дагы ал адам менен мамиле жакшы болуш керек да. Конфликты, они не должны нести насильственный характер. То есть, например, когда происходит какой-то определенный конфликт, нужно постараться сделать так, чтобы решить его именно со всеми участниками этого конфликта и не используя насильственные методы. Бирибизге ынтымак пайда болду. Элибизге, журтубузга тынччылык пайда болду. Элибизде ынтымак жакшы. Дайым ушундай ынтымак боло берсин. Эли журтубуз, тууган урубуз менен, бала чакабыз менен баарыбыз тынч болойлу. Дайым ушу жакшылыктын үстүндө жүргөнгө Алла өзү насип этсин. Şu парктарыбыз, шаарыбыз өзгөрүлдү, элдерибиз өзгөрүлдү, адамдар бирине кылган мамилеси жакшы жакка өзгөрүлдү. Көрдүк кандай кыйынчылыкта жашадык, кандай күндөр өттү башыбыздан. Эми эмнеси болсо дагы тынчтык болсун, элдердин аманчылыгы болсун, согушубуз болбосунчу.